Бизде эми мындан 1,5 жыл мурун атайын изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Бул жаштардын саясий процесстерде катыштыгы боюнча. Анан бул изилдөөнүн алкагында биз жаштардын саясий партияларда катыштыгы, региондо бул жерде республикалык масштабда катыштыгын караганбыз. Ошондой эле жаштардын мамлекеттик структуралардагы ордун карап чыкканбыз. Бул жерде биз кадр саясатына өзүнчө көңүл бурдук. Анан изилдөөнүн негизинде атайын жыйынтыктар болуп, сунуштар иштелип чыккан. Бул өкмөткө багытталган сунуштар, парламентке багытталган сунуштар болчу. Анын эгер токтоло кетсе, бул негизинен ошо мыйзамдарга көңүл буруу сунуштарын киргизгенбиз. Бул жерде жаштар саясаты боюнча мыйзам, ошондой эле саясий партиялар боюнча мыйзам. Ушул негизги эки мыйзам ошо жаштардын кызыкчылыгын караган мыйзам экен да, саясатка аралашып саясий процесстерге катышып жүргөн жаштардын кызыкчылыгын карай турган негизги документтер ушулар экен. Анан биз ошол өкмөткө дагы ошону көңүл бурууну сунуштаганбыз. Себеби бул жерде жаштардын ордун мыйзам түрүндө бекемдеп, ошо кагаздын негизинде бекемдеп алыш керек. Андан соң бизде ошо кийинки сунуштар бул саясий партияларга болгон. Силердин катарыңарга келип аткан жаштарга көңүл бургула, алардын жанагы сабаттуулугу, алардын саясий сабаттуулугу, саясий даярдыгына көңүл буруш керек. Биз эми парламенттик жолду тандап алган мамлекет катарында бул жерде партиялардын системалык, структуралык ишине көңүл бурушубуз керек экен да. Сандан баягы сапатка өтө турган мезгил келип атат деген ойдобуз. Бул жерден эми саясий партиялар өздөрү институт катарында өздөрүнүн ичинде ушу жаштарды, келген жаш адамды кантип тарбиялап чыгабыз, кийин кайсыл жолго салабыз, анын буну кадр резервге кошобузбу, ошол система кандай болуп атат деген ойлорго токтолуш керек экен. Саясий партиялар өздөрүнүн ишин дагы ошол бир алгоритмге, бир системага салып жөндөп алышы керек. Ошол ойлор айтылган изилдөөнүн негизинде. Анан биз изилдөөдө дагы ушул жаштар эмне себептен тигилже бул саясий партияларды тандап алат, ошол маселеге да токтолгонбуз. Анан чынында караганда жыйынтыгында жаштардын тандоосу эч кандай бир идеялык же баалуулуктардын негизинде байланбайт экен. Мындай кандайдыр бир идеялык принциптерге негизделген тандоо болбойт экен. Көп учурда бул лидерге байланыштуу, көп учурда бул саясий партиянын брендине байланыштуу, ошол учурда актуалдуу партияларды тандап алуу баягы артыкчылыктары болот экен да. Анан биздин ошо изилдөө тобунун оюнча бул бара жанагындай көч түзөлөт деп коет. Биз азыр жаңыдан ушул парламенттик жолго жаңы багыт алып аткандыктан бул башында мындай туура эле көрүнүш биздин оюбузча. Бул башында ушинтип оңолуп түзөлөт, бирок бул үчүн дагы ошол коомдук уюмдар, саясий партиялар өздөрү, мамлекеттик органдар бардыгы ушул тармакта бир түз багыт алып алыш керек да. Бул жерде мисалы жаштар деп атса, мамлекеттик өкмөттүн позициясы дайыма бир багытта да, биз саясатка аралашпайбыз депчи. А бирок ошо саясатта жүргөн жаштар, алдагы аудитория, алдагы өкмөттүн ошо жаштар саясатына карала турган бөлүк, буга көңүл буруш керек. Саясий партиядагы кайсы партияда болбосун, ошол партияга барган жаштардын абалы бул ошол эле жаштар саясатына туура келе турган, туура жата турган нерсе да.